Норвегия эс алууга арналган кооз өлкөлөрдүн бири. Анын кереметтүү табиятына суктануу менен жыл сайын миллиондогон туристтер келет. Фьорд бул жерди терең кесип, аскалуу жээктери бар кууш, ири буйру деңиз булуңу. Фьорддун узундугу туурасынан бир нече эсе чоң. Норвегиялык фьордторду өлкөнүн улуттук байлыгы деп эсептесе болот. Бул кооз деңиз булуңдары аскалуу жээкке урунуп, ондогон километрлерге чейин созулат. Кайык саякатында шаркыратмалар, ылдыйдан аккан тик эңкейиштердин укмуштуудай көрүнүшү ачылат. Саякатчы башында жашыл адырлар жана тоолор менен курчалган. Бирок бара-бара горизонтто кар баскан чокулар пайда болот. Бир сөз менен айтканда, унутулгус спектакль. Туристтер үчүн эс алууга арналган фьордтордо турлар жана экскурсиялар уюштурулат. Норвегиялык фьордко уюштурулган турлар адатта Ослодон башталат. Агенттиктердин программалары ар түрдүү. 6-7 күндүк сапардын баасы киши башына 1000 евродон Ослого кеткен жолду эсепке албаганда учак билеттери өз алдынча төлөнөт. Бул суммага эртең мененки тамак да кирет. Эгер сиз Санкт-Петербургтан паром менен барсаңыз, арзаныраак болот. Бир адамга 300 евродон төлөнөт. Бирок бул төлөм 2-3 шаарлар ортосунда автобус менен которуу жана негизги экскурсиялык кызматтар үчүн гана. Көз карандысыз саякатчылар коомдук транспортту колдонууга аргасыз болушат. Дээрлик ар дайым бул бир нече трансплантацияларды камтыйт. Көптөгөн адамдар унааны ижарага алып, Норвегиянын кооз жолду фьордторунда унааны өздөрү башкарууну каалашат. Өзүнүн кооздугу менен суудан түз көтөрүлгөн асказоолор, чытырман өсүмдүктөр менен капталган тоолор, карлуу чокулар курчаган фьордтор дүйнөнүн 4 бурчунан келген туристтерге абдан кызык.